Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Баарыңар маанайыңар жарык, көңүлүңөр ачык, бүгүнкү сабакка даярсыңар Сыртта ак кардай, баарыңардын ден соолугуңар ар дайым таза болушуна тилектешмин балдар. Бүгүнкү адабий окуу сабагынан биз Түлкү менен сүлөөсүн аттуу жомок менен таанышабыз. Келгиле балдар, жомокко көңүл буралык. Түлкү суу жээктеп келе жатса, алдынан сүлөөсүн чыгат. Саламатсыңбы, түлкү? Дейт сүлөөсүн. Саламатчылык, сүлөөсүн. Ай, сенин териңдин жакшынакайын карачы. Ушундай жалтырак болуу үчүн сен эмне кыласың? Эчтеке деле кылбайм. Мен жасаганды сен деле жасайсың. Кантип? Үйрөтчү. Үйрөтөм, деди түлкү ичинен күлүп. Тиги музду көрдүңбү? Ошого барып жат. Күнү түнү турбай жатсаң, мендей жалтырак болуп каласың. Сүлөөсүн сүйүнүп кетип музга барып жатат. Жатып, тоңуп калат. Ой, түлкү, мен үшүп кеттим. Жат, жалтырак болосуң. Териң калыңдап, жүнүң жалтырак болот. Ой, түлкү, чыдабай баратам. Чыда. Сүлөөсүн чыдабай кетип, туруп жүгүргүсү келди. Бирок муздан ажырай албады. Көрсө, куйругу музга тоңуп калыптыр. Сүлөөсүн баардык күчү менен жулкунат. Куйругу үзүлүп кетет. Ошентип, куйруксуз качып жөнөйт. Ошондон бери баардык сүлөөсүндөрдүн куйругу кыска болуп калыптыр. Көрдүңөрбү балдар? Бул жомок силерге жактыбы? Анда эмесе, жомоктун аягындагы суроолорго өз алдыңарча окуп жооп бергиле. Жана дагы түлкүгө жана сүлөөсүнгө карата кластер түзүп, экөөнүн окшоштук жана айырмачылык жактарын тапкыла балдар.